Уюлдук телефонго тартылган видео социалдык тармакта 2 күндөн бери талкуу жаратып, унаадагы жарандардын ден соолугу көпчүлүктү кызыктырган. Мында Honda Fit үлгүсүндөгү автоунаа Ош шаарынын Масалиев көчөсүндө оодарылып жатканын көрүүгө болот. Бул акыркы бир жумадагы 3-үчү учур. Маалыматка ылайык бир багытта бара жатканда 2 унаа кагышып, материалдык зыянга учураган. Ал эми айдоочу жана жүргүнчүлөр аман экени кабарланат. Тарга чыккан видеолор боюнча ал жерде дагы ошо бир багытта бара жаткан эле, бири-бирине жол бербестен 2 унаа кагышып кеткен, өз ара келишип ал жерден кеткен. Бирок ал жерде ошол күнү дагы ооруканага кайрылбастан эртеси күнү келип туруп, ошол боюнда бар кош бойлуу аял ошол атайын ооруканага барып кайрылган, бирок эч кандай жарат, эч кандай нерсеси алган эмес. Ош шаарынын негизги көчөлөрү бир багытта. Айдоочулар карама-каршы багыттагы унаалар жок болгондуктан эч кандай тоскоолдуксуз ылдамдыкты ашырып, кырсыктарга жол берилип жатканы айтылды. Жакынкы күндөрү коопсуз шаар долбоор ишке түшө турган болсо, жол эрежесин бузган айдоочулардын саны азаяры күтүлүүдө. Айдоочулар жанагындай мурдагыдай экинчи багыт, андан сырткары карама-каршы багыт жок болгондугу үчүн кеңири ылдамдыкты ашырып айдап, ал жерде дагы жолуна кырсыктар болуп атат. Эми азыркы учурда ушул жакынкы аралыкта коопсуз шаар камералары ишке түшкөндөн кийин толук түрдө ушул ылдамдыкты ашырган жана кызыл чыракка өткөн айдоочулар азаят. Ал эми Ош облусунун аймагында күн сайын жол кырсыктары катталууда. Алардын ичинен үрөө учурган акыркы окуя Ноокат жана Алай райондорунда жүз берген. 2 учурда тең айдоочулар ылдамдыкты ашыруу менен карама-каршы тилкеге чыгып, натыйжада 6 адам каза болгон. Бул жол транспорт кырсыктарынын бирден бир келип чыккан себеби айдоочулар ылдамдык ашыргандан, спирт ичимин ичип алып транспорт башкаргандан жана башка карама-каршы тилкеге чыккан себептен жол транспорт кырсыгы келип чыгат. Ар түрдүү Ош облусунун аймагында рейдтер жүрүп жатат. Мисалы айтып кетсем, күндүзгү учурда, кечки учурда рейд, ролдо жана ылдамдык, ар түрдүү рейдтер жана башка рейдтер жүрүп жатат. Жол кырсыктарынын саны боюнча Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнүн сап башында. Жол эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, чаралар көрүлгөнүнө карабай, бул көйгөй көп жылдардан бери чечилбей келет. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.